Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жаңы коронавирус чуккандардын саны Кыргызстанда 1000ден ашты. Каза болгондор бир апта мурдагыдай эле 12 адам. Бирок күндөн бери илдет чуккан медиктердин саны жогору 26%. Эне жана баланы сактоо борборунун кызматкерлери арасында да вирус чуккандар табылды. Буга чейин Бишкектин айрым ЦСМдери да толугу менен жабылган. Акыркы күндөрү Нарын облусундагы абал тынчсыздандырат. Бир текшергенде 30дан ашык медик оору жугузуп алганы аныкталган. Же медицина кызматкерлери өздөрү талаптуу эрежелерди карманбайт, же алардын жетекчилери медиктерди керектүү нерселер менен камсыздабайт. Ал тууралуу эксперттер дагы, ЦСМ жетекчилери да көптөн бери эле какшап келатат, бирок Минздрав өзүндө тартип орноту албаган абалда. Анысы аз келгенсип Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын 15ке жакын кызматкеринен да вирус табылды. Өздөрү тартип сактап, инфекциянын жайылбашын камсыз кылууга жооптуу болгон милиция же медиктер өздөрү аны жугузуп алып жатканы өтө көп системалык мүчүлүштүктөр бар экенин көрсөтөт. Жана дал ушул Нарын облусунун Ат башы районунда 9 май күнү карантинге каршы митинг болуп өттү. Коомдо жана милиция менен медиктер арасындагы башаламандыкка бийлик өзү да салам кошууда. Бишкек шаарында бүгүндөн тартип комбинаттык убакыт мөөнөтү аяктагандыктан жаңы карантиндик эрежелер киргизилди жана шаардын кире беришинде дароо машинелердин узун кезектери пайда болду. Иштеген жеринен гана эмес, биометриялык паспорту барларга жашаган жеринен да справкалар керек болуп чыкты. Демократиядан чиновниктер гана пайда таап жаткандай. Эски эрежелер жокко чыгып, жаңылар киргизилишине алар алдын ала даярдык көрүш керек эле. Бирок митингке чыккан же обсервациядан качып кетүүгө аракеттенген караңгы эл сыяктуу чиновниктер тартип тууралуу ойлонгондун ордуна майрам күндөрү эс алып жаткан сыяктуу. Карапайым эл болсо, мурда да чыдап жүргөн, азыр да чыдай берет дегендей. Президент Жээнбеков болсо бүгүн бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү жана эпидемия өтүп кеткенден кийин экономикалык иштерди кантип кайра жандандыруу маселелери талкууланды. Бирок акыркы жылдары Кыргызстандагы бизнес аткеччилик, алып сатарлык же той топур өткөрүү үчүн ресторан жана тойкана куруу жагына ооп кеткен. Ошондуктан анын баарын оңдоо үчүн көп чара керек болот. Чет мамлекеттерде дагы карантинге каршы митингдер өткөрүлүүдө. Анткени көрүлгөн чаралар өтө катуу. Мисалга, Испанияда үйдөн чыгууга ар башка жаштагы жарандар үчүн ар башка саатта уруксат берилген. Варшава шаарында ишкилерди бийлик жетиштүү деңгээлде колдобой жатат деген митинг болуп өттү. Франция менен Германиянын бир нече шаарында дагы катуу карантиндик чараларга каршы чыгуулар болду. Биз өз талаптарыбызды айтыш керекпиз. Биз артта калган кембагалдар же хиппи же жашылдар эмеспиз. Биз немис коомунун жоопкерчиликтүү катмарынанбыз. Дайым ошондой болгонбуз. Биз эркиндикти сүйгөн жарандарбыз. Вашингтондо Ак үйдө да инфекция табылды. Вице-президент Майк Пенстин басмасөз катчысы жана президент Дональд Трамптын кеңешчиси вирус жугузуп алганы аныкталды. Трамп кечээ күнү Ак үйдө иштегендин баары тест тапшырсын деген буйрук чыгарды жана өзү күнүгө ошенте турганын айтты. Эпидемия өттү деген Кытайда жаңы 14 учур жана Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарында 20 жаңы учур катталды. Илдеттин жаңы очогунун табылышы эпидемия басаңдагандан кийин дагы мындай учурлар кайталанышы мүмкүн экенин көрсөтөт. Ал качан болбосун жана кайда болбосун эл көп чогулганда кайра чыгышы мүмкүн. Күрөш аяктай элек. Күрөш дагы көпкө улана тургандай. Ошондо саламатта калыңыздар.